Эт азыктарын өндүрүү боюнча Жалал Абад облусунда Нурматов ишканасы алдыңкы ишканалардын катарында иштеп келе жатат. 12 түрдүү продукцияны чыгарган компания эт багытындагы азыктарды өндүрүү боюнча аймакта алдыңкы 3-түккө кирет. Азырынча өлкө ичинде гана өз ишмердүүлүгүн жүргүзгөн компания келечекте чет мамлекеттерге да өз продукциясын экспорттоону пландап жатат. ISO сертификатына деле аракет болтат, аны алышка. Андан кийин уже сыртка чыкканда мүмкүнчүлүк болуп калат. Иш орундары деле көбөйүп, секин болтат. Мурдага караганда аз бир экеси уже өсүп бартат уже. USAID-тин колдоосу менен ишкана жаңы вакуумдук жабдууларды орнотуу менен өндүрүшүн кеңейтти. Бул технологиялык жаңылык продукциянын сактоо мөөнөтүн гана узартпастан, жаңыланган дизайн жана таңгак менен тоңдурулган жарым фабрикаттарды чыгарууга да өбөлгө түзөт. Biz birinci açık beden paket kırgız olağız. Pakette kırgız olun, ne de peşkası bolot. Ne de vakumda o nasıl özü. Kalıpları var. Kalıpları men çıgat, biz de saltırağız. Biz de ekay adam tut, narakta ili beraktı bu. Beden saltırağımızdan ki, bucaktan, dayak, prodüksiyası çıktı. Buna kurok. 20 hakkında. Nasıl oldu? Adamın jatanıp adamın koltuğu gireyken Şu bulcaktan buna dayak prodüksiyası çıktı. Уже Уже bulcak dayar. Сатуга чыкса болот. USAID менен өнөктөштүктө компания жалпы 279 жумуш орундарын түздү. Алардын 131-и аялдар, дагы 100-ü жаштар үчүн. У нас каждый месяц где-то 150 заявок мы получали. 150 штук, да. Мы не успевали их переработать, анан кийин ошол 150-дөн 7-ден 10-го чейин только финалга өтөт болчу. Почему? Потому что көпчүлүк предприятиялар, они не понимают род нашей деятельности. Там еще у нас требование же было софинансирование 50 на 50. Да? Допустим, без акчасын размер не имел значения. Мы могли $500 дать, мы могли $300 000 дать. Все зависит от того, сколько рабочих мест создаются. Обычно мы, допустим, на одно рабочее место давали от $300 до $800. Да? То есть, если предприниматель создает 10 рабочих мест, то мы могли дать, там, допустим, $6 000. Если он создает 500 рабочих мест, то это намного больше, конечно, да, там $300 000 получалось.